Авариялык өчүүнүн башкы себеби эмнеде? Авариялык өчүүнүн алдын алуу үчүн Жалал Абад электро ачык акционердик коому бардык жумуштарды жасап жатат. Эскирген электр мамычаларды алмаштыруунун жана утурумдук капиталдык оңдоп түзөөлөрдү сапаттуу жүргүзүүнүн негизинде авариялык өчүүнүн саны жыл сайын кыскарууда. Авариялык өчүүнү толук жоюп салуу мүмкүн эмес, анткени биздин компанияга көз каранды эмес ар түрдүү себептер бар. Мисалга алсак, аба ырайынын кескин өзгөрүүсү, катуу шамал, кар аралаш жааган жамгыр, бак дарактар жалбырагын таштай электе жааган кар жана башка. Жаратылыш кырсыктары, көчкү, сел. Калктын аба чубалгаларга тоскоолдук жараткан бак дарактардын кыркуусуна каршылык көрсөтүүсү. Андан сырткары жол жээгинде айыл ичинде орнотулган электр мамычаларын транспорт каражаттарынан сүзүп кетүүсү, мамычалардын кулашы же кыйшаюусу. Канаттуулардын темир жасалган менен зымдардын ортолоруна түшүп калып, кыска туташуунун келип чыгышы жана жаныбарлардын көмөк чордондорго, трансформаторлорго кирип кетүүсү. Ошондой эле жаңы конуштарда жашаган тургундардын өздөрүнүн стандартка жооп бербеген электр мамычаларды тартып алуусу, анын негизинде биздин баланста турган аба чубалгалардын кошо өчүүсү жана башка жагдайлар. Биздин максат авариялык өчүү катталган учурда бригадалык топ жерине ыкчам жетип барып, кайрадан калыбына келтирүү жумуштарын тез арада аяктаганга аракет кылуу.